Иликтөөчү журналист Болот Темировго 3 кылмыш иши козголду. Бул тууралуу ал 20-апрелде Facebook баракчасында жазып чыкты. Темировдун айтымында ага каршы кылмыш иштери Темиров Лайф командасы УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз тууралуу иликтөө чыгаргандан кийин козголгон. Иликтөөдө Таймураз Ташиевге таандык Мока Груп компаниясы үстүбүздөгү жылдын 31-январында мамлекеттик сатып алуулар сайтына катталып, Жалал Абадтагы тендерлерди утуп баштаганы айтылган. Темиров бул кылмыш иштерде журналисттердин тобу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин үй бүлөсүнүн иштерин ачыкка алып чыгып жатканы үчүн куугундук кылууда деп атады. Азырынча журналистке 3 кылмыш иши кайсыл беренелер боюнча козголгону белгисиз. Буга чейин Темировго сатуу максатын көздөбөстөн банки каражаттарын мыйзамсыз өндүрүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон.